болсо иш чаралар болуп атат. Андан да жакыныраак катышып болсо Чыңгыз Айтматов атабыз менен Муктар агабыздын достугу эми ал мындай аңыз көп боло турган, көпчүлүккө үлгү боло турган достук болбодубу? Өзү да бир эскергени бар экен, Муктар Шыканов аябай ооруп калдым дейт, ооруп жатып калдым дейт. Анан кийин алыста турган Чыңгыз чалды дейт, Чыңгыз атабыз чалып. Каяктасың десе мен өлүктөр менен жатам деген турбайбы десе, анан кийин ошо самолет менен учуп келип дейт. Мен ошол жерден алып чыгып кетти эле деп эскерип атат да. Баары менен дароо келиптир депчи. Эмне деген достук да. Ушундай достук маласы бекем болгон экен да бул кишилердин. Ошондой бир достошкон, бир тууган болуп калгыдай эле жакын болсок деп тилек кылып аткан экенсиз да. Сиз өзүңүз дос таптыңызбы? Казакстанда иштеп да келген экенсиз. Мен чыгармачылыкта эң жакын досуңуз ким негизи? Мен байланыштарым үзүлүп калыптыр, ошо байланыштарды кайра жандантайын деп, ошо кайра барып атам, кат жазып атам. Мынакей Кудай буйруса Анталияга да түркиялык акындар чакырды. Кел, бизге бир жумадай жүрүп кет Анталияга деп. Кудай буйруса айка барабыз. Ушундай байланыштарды бизде азыр түркчө билген өтө жарандарыбыз көп. Кат жазып, аларга ыраазычылык билдирип, мынакей келгенде жөнөкөй эле жолугуп, эч которуп берип, айтып берип, мына биздин мисалы мынакей былтыр ошол Түркиядан келген акын агабыз биздин Ленин атабыздын неде турган, майданда турган эстелигин көрүп менен сурап атыр. Бул ким депчи. Мына ушундай тарыхый кишини унутулуп баратыр да. Бул Ленин атабыздын мынакей кечээ эле канча туулган күнү болду, 23 апрель болду, 22 апрель. Ушуларды айтып берип, байланышта түзсөк эмнеге болбосун? Алар да ыраазы болот, которуп берип, айтып берип, көрсөтүп, ушундай байланыштарды кат жазышып, социалдык тармактарда алар жөнүндө маалымат берип, эмнеге болбосун? Өзүңүз активдесизби социалдык тармактарда? Эми бул көбүрөөк убакыт алып коет экен, ошонусу өкүнүчтүүрөөк экен да. Бул күнүгө болбосо да бир жумасына бир маалымат берип турушуң керек экен. Жок дегенде 3-4 күндө маалымат берип турбасаң, унутулуп кете берет экен да. Анын биздин жазуучулардан кайсы бир акебиз айтты, азыр ушундай убакыт болуп атат, электрондук маалыматы жок кишини уже унутулуп кетет экен деп. 50 жыл, 60 жыл архивде калган кишилерди азыр унутулуп баратат. Кечээ күнү аны айтасыз. 30 декабрда го дейм, ким кинорежиссер Төлөм Шөкеев акебиздин эстелиги ачылбады, Октябрь кинотеатрынын астында. Ошол жерден студенттер өтүп баратып, ошол Төлөм Шөкеевдин эстелигин көрүшүп алып сурашып атат, бул киши ким деп, эң жөнөкөй. Ушундай болот экен деп, аны кайра айтып турбасаң унутулуп калат экен. Балким сиз ошол социалдык тармакта ошондой улуу инсандарыбыздын ким экендигин айтып турганыңыз жакшыдыр. Себеби мага сиздин сүйлөө манераңыз жакты да, энергия бар да. Батылдап сүйлөгөнүңүздө угат экен адамчы. Ошол себептен балким ошол жагын көтөрүп көрөсүз, ошол жагынан ийгилик жарата белеңиз балким. Мүмкүн. Ойлонуп көрсөңүзчү, социалдык тармак деги бар. Азыр ар бир адамдын өзүнүн телевизору бар дегендей. Камераны маңдайыңа коюп коюп эле ошондой улуу инсандар жөнүндө, балким ушул Бишкектеги эстеликтер жөнүндө сүрөтүн көрсөтүп, кайсыл жерде жайгашканын көрсөтүп, анан кийин ким болгонун айтып берсеңиз, жаштарга аябай чоң жакшы иш жасаган болот белеңиз деп өзүмчө ойлоп койдум дагы. Эгерде менин оюм жаккан болсо ушуну жасап көрүңүз. Туура. Жакшы, анан азыркы жасап аткан иштер абдан көп деп калдыңыз. Кудайым буйруса ошол иштериңиз илгери боло берсин. Сизден дагы жакшы эмгектерди күтөбүз. Өзүңүздү дагы деле издеп аткан экенсиз да, демек мен ушундай ойдо калдым да. Дагы эле өзүңүздү издеп аткан экенсиз. Ооба, мен дагы деле таба элексиз. Жок, тап мен өзүм баягы мен мурдагыдай ач көзтөнбөйм. Мурдагыдай болуп өтө бир жагынан 40 жаштан өткөндөн кийин уже бир аз бул табигый көрүнүш да. Бизде телефон чалып бар экен. Алло. Эсен ала келиңиз. Угуп атабыз. Башка тарап болуп калды да. Мен ошол үчүн силердин көңүлүңүздү көтөрүш үчүн кыргыз кетким келди.
Sürekli bir destemez. Gerçekten yazıcının bolğanda sürekli sırosu var. Başka sırosu. Anda sıro sürekli sıro'nun her bir radyo barağında belirttirip özünüzü, özgeçirliğinizi gösteriş için söz tili atlatı olsa manas olmuş gerektir. Barkan onoktu nazgülgan emes, biz ugarmandarda sıylaşımız gerek. Abrup, olsa sizin ilmini bilseniz, ilminin alekteyseniz, ilmini kızıksanız, sizin sferanızda bir sıralaşken yaxşı olmakta. Siz misal için doktor olsanız, men ayçarmas sırasamanın men akendiriğini bilgilerdi. Onun için siz öte çevrecilik benim, öte akıllılık benim cevapları koydunuz. Ve bölümünün talaşıştığım yönden gerek yok. Ahmet'in meclisinde sıralarında yine birbirimize maktaya vergenlerimiz cevabı ben diyeyim böyle kaynağı ve götürüp olanları biz özümüzde hoşlanmayız. Kayından hava almaktan biz her birimiz kaysı neticede, kaysı zamanda adamca oylanmadı, adamca mamle kılgandı, adamca birimizi geçirgendi, yürürüz, o gün kaçan gelir, neler sorumsuzlar rahmatlı gelir. Ансыз да баш 4 жарчы болуп турганда эсен агам келип дагы 4 жарчы суроосун берип койду да бул жерден мени мактадыбы же даттадыбы түшүнбөй калдым же ономду мактап даттап атабы түшүнбөй эле калдым. Макул, сиз